Саламатсыздарбы, эфирде бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын кыскача топтому, студияда Айзада Сулайманова. Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырам. Президент Садыр Жапаров Казакстандагы жалгыз манасчы Баянгеле Алимжановду достук ордени менен сыйлады. Толкун Камчыбекова өкмөттүн басма сөз кызматынын башчысы болуп дайындалды. Өмүрбек Текебаев депутаттык мандатынан ажыратылды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кече 3-мартта Нур-Султан шаарында Казакстанда манас эпосун айткан жалгыз манасчы Баянгеле Алимжанов менен жолугушту. Мамлекет башчы манасчы Баянгеле Алимжановду манас эпосун казак тилине которгону үчүн ыраазычылыгын билдирип, анын кыргыз элдик көркөм өнөрүнүн берметин өркүндөтүүгө жана жайылтууга зор салым кошкондугун белгиледи. Президент Садыр Жапаров Баянгеле Алимжановго Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы достук орденин тапшырды. Манасчы Баянгеле Алимжанов манас эпосун Казакстандын жаш муундарынын арасында кеңири жайылтуу үчүн которгонун белгилеп, азыркы жаштар бул уникалдуу эпосту билиши керек деп эсептейт. Баянгеле Алимжанов ушул кезге чейин Казакстандагы жалгыз манасчы. 1984-2004 жылдар аралыгында Баянгеле Алимжанов жүздөгөн улуттук, эл аралык жана жергиликтүү сынактарга катышкан, ар кандай конкурстардын бир нече жолку жеңүүчүсү. Өкмөттүн аппаратынын маалымат камсыздоо бөлүмүнүн башчысы болуп Толкун Камчыбекова дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Толкун Камчыбекова буга чейин Кыргыз Алтын ишканасынын басма сөз катчысы болуп эмгектенген. Эскерте кетсек, Камчыбековага чейин өкмөт аппаратынын маалымат камсыздоо бөлүмүнүн башчысында Бакыт Рысалиев иштеп келген. Жогорку сот парламенттин депутаты Өмүрбек Текебаевди мандатынан ажыратуу боюнча буга чейинки соттун чечимдерин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине жогорку соттун маалымат катчысы Чынара Мамытканова билдирди. Анын айтымында Текебаевдин мандатына байланыштуу соттук отурум кече 3-мартта болгон. Жогорку сот Борбордук шайлоо комиссиясынын Текебаевга депутаттык мандатын кайтаруу тууралуу токтом жараксыз деп тапкан. Бишкек шаардык административдик соту менен Бишкек шаардык сотунун чечими күчүндө калтырылды, деди маалымат катчы. Өмүрбек Текебаев өзүнө карата чыккан өкүм жокко чыгарылып, иш кайра башынан кароого жөнөтүлгөндөн кийин БШКга кайрылып, мандатын кайтарып алган. Бирок активист Темирлан Өрмуков Текебаев мыйзамсыз түрдө мандатын кайтарып алганын айтып, сотко кайрылган. Бишкек шаардык административдик соту Өмүрбек Текебаевге мандатынан кайтарып алуу боюнча БШК берген токтомду өткөн жылдын ноябрь айында жараксыз деп тапкан. Кара Суу районунда мектеп толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Алардын маалыматында 2-март күнү Маданият айылында жайгашкан номер 42 мектептин имаратынан өрт чыкты. Жыйынтыгында 212 чарчы метр толугу менен күйүп кетти. Тазалык муниципалдык кызматынын көчө шыпыргычтарынын эмгек акысы 40%га март айынан тарта жогорулайт. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматы билдирди. Билдирүүдө айтылгандай, ай сайын өз ишин сапаттуу аткарган көчө шыпыргычтарга айлыгынын 30% өлчөмүндө сыйакы берилип турат. Кызматкерлерге айлык акы жана сыйакы жогорулатуу мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов, турак жай коммуналдык чарба иштери боюнча вице-мэр Жамал Рысалиев жана тазалыктын ишканасынын директору Рысбек Сарпашевдин колдоосу менен жүзөгө ашырылууда деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле 8-мартка карата тазалыктын айым кызматкерлерине сыйакы берилет. Кыргыз туусу басма үйүнүн директору, башкы редактору болуп Мырзакат Тыналиев дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдириште. Маалыматка ылайык тийиштүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койду. Буга чейин аталган жайды Эрнис Балбаков жетектеп, бирок ал 16 февралда кызматтан алынган. Мырзакат Тыналиев басылманын жетекчисинин биринчи орун басары болуп иштеп келген. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү түрмөгүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.